курттан өзгөрүп кеткенин дагы мойнума албачу элем да. Көрсө ошол жанагы кишечниктеги курттар, боордогу курттар, ошо эң эле биздин аябай мындай эмебиз го, аялуу жерибиз мээ. Ушул башта да курт болуп калып атат. Эң эле аялуу жерибизде да курт чыгат да. Ошолордун немесинен эле жанагындай кесепетинен эле жанагындай опухоль, жанагындай неме қан тамыр жарылып кетме, ал эмес көздөн бери. Башкан эле койгон көздөн бери ошондой проблема азыр ушул турмушта да. Бизде аппарат бар эмеспи? Ошол аппаратта көргөндө, мисалы үчүн 100 кишиден бир 3 киши эле соо чыгат. 3 киши эле соо чыгат да. Же болбосо язва, желудок, же болбосо эле бөйрөктө, же болбосо эле женскийде, же болбосо эле аденома, андан өтүп кеткени башта опухоль, көздө мына ушундайдан жолугуп атат да. Мен ойлочумун, миома, киста бул өзүнөн өзү пайда болуп турган оору экен деп ойлоп жүрчүмүн да. Баягы сук тийгенден андан мындан деп врачтар ушинтип айтат го. Жок, ошонун баары курттан экен да. Өнүп аткан жанагы организмде өнүп кеткен оору, жарага айланып кеткен, кээ бирлери жанагы медицинада айтат го. Бул өсүп атат дейт го. Ошол өнүп кеткен оорунун баары курттан пайда болот экен. Bir kız kelgen bizge 25 yaştагы. Ошол киста яичника деп келген да. 2 яичник деген вообще жарабай калды. Экөөнү тең удалить этебиз дегенде ошол жерден ыйлап чыктым деп келип, жерге келип анан аппаратка түшкөн да. Ошондон эмнелер чыкты айтайынбы? Жана апистархоз деп боордун курту, ангилостома деген да боордун курту, анан устрица деген жана чучук курту. Мына ушул 3 курт чыкты да. Ошол устрица дегенден ошол кыздан чыккандан кийин изилдедим мен. Устрица жөнүндө билчү эмесмин. Мен лямблияны, наскарида жөнүндө эле билип калгам өзүм ооругандан кийинчи. Аппараттан чыккандан кийин ушул жап-жаш кыз же турмушка чыга элек болсо, жанагындай турмушка чыгып, үшүп калып, же болбосо сескенип калып, ошондон кийин киста болот деп ойлочумун мен. Же болбосо тамыр куурап, ошол жана устрицадан экен. Чучок курт деген бар го. Кичинекей балдарда аябай көп кездешет. Ошол устрица кадимкидей биздин немеде чогулат да, түз ичегиде чогулат. Ошол уяча жасап алат экен. Уячадан чыгат экен, ишет экен, жейт экен, кээде ошол түз ичегиден чыгып аткан негизги тамыр 12 элчеги аркылуу өтүп толстый кишкага барат да. Мына ошону тешип кетет экен. Устрица. Андан сырткары ошол жанагы прямой кишкадан бизге могул эме чычаң аркылуу өткөн эме бар го. Ошону тешип туруп жүлүнгө өтөт экен. Жүлүнгө өтөт экен. Эми ошол кантип барып бизде ушул жерге жайланышкан болот. Эме биздеги яичниктин тамырларычы. Мына ошол жерге барып, анан ошол жерде жара пайда болот экен. Жана киста. Анан бизден аппараттан бир жакшы жери кайсы курттан кандай пайда болду ошону көрсөтөт да. Кистаны көрсөткөндө устрица чыкпады. Устрица эмне кылат, яичникти кандай кылат деп, анан ошондон интернеттен улам казып окуп отуруп анан көрсө, устрица баарына барат экен. Жүлүнгө кирсе, мен ортодон жакка буруп кеттим да. Жүлүнгө кирсе мээге чыгат экен. Жанагы мурундан курт түштү, көздөн курт түштү деген бар эмес, бизге келип атпайбы? Ошолор кадимки устрица чыгат экен дагы, ал ичке курт болот да. Жанагы көтөнчүчүктөн чыгарганда. Жок, мээге чыккандан кийин аппак жумур курт болуп чыгат экен. Көздөн анан мурундан ушундай чыгат. Томолок, мен ушу жерден сабак өтүп атканда мындан 3 жыл мурун бир аял платочкасына ороп келип, тишимди жулдургам, ошол неме маршруткада келатсам, биякты иче баштагаптыр да. Анан мурун жулдурган экен тишин. Анан башы эле ооруйт экен. Башым эле такыр чыдатчу эмес дейт. Анан бияка келип тишини иче баштаганда эле маршруткада келатсам эле кыбырайт дейт. Бирдеме жүрөгөндөй дейт. Кыбырайт дейт. Ошону анан эмне кылам деп эки жагымды карап элдирип эмне кылат деп акырын платочкамды алып туруп акырын эмне тишимен калып калганбы деп ушинтип алсам дейт, аппак курт дейт. Ошондон эле томолоктоп эле кармап келдим деп. Ушул жерден сеп-семиз аппак курттар чыккан. Ушу сабактан көрсөткөн. Мен таң калып эле калгам, бул эмне деген курт, тиштен чыккан эмне деген курт. Ошол баштагы курт болот экен көрсө.
баштагы каналдарынан каналдарынан могу биздеги мен өзүмдүн командама келип Замира деген келинден мурдунан курт түшкөндө ошондо аябай изилдегем. Баштын түзүлүшүндөгү неме жанагы курт каяктан кирип каяктан чыгат экенинчи. Көрсөбүздүн мурундан барган ачык, кулактан барган ачык, көздөн барган ачык, анан тамактан барган ошо 4 неме биригип ошол жерде биригет экен да, ошолор. Ошол жерде анан жанагы курттар чогулат экен. Ошолордун арасында көңдөй жерлер бар экен да. Мен ошол жанагы Замира деген келин Ат Башадан келип, даже өзүнүн немесин билбей калган, мындай түз баскан өзүнүн немесин кармай калган да. Мындай караса буяка жыгылчу, мындай караса буяка жыгылчу, артын карай алчу эмес. Анан кулагым дуулдап эле турат дечү, кулак укпай калган. Организмди контролдой албай калган да, получается. Да, өзүнүн немесин. Анан кулагым дуулдап эле андай зымдар бир дыңылдайт го, тынч болгондо. Ошентип эле турат деп келген да. Анан эле чуулдап эле турат депчи. А көрсө ошол жерде курт туруп калып турбайт. Анан аны угуп анан ошондо бир изилдегем да. Эмне курт болду экен депчи. Жанакы мурунку мен ушул жерден уккан, аялдан уккан нерсе ошол острица экенин анан мен жанагы интернеттен окуп алып түшүндүм да. Ошон үчүн каяктагы курт болбосун биздин баары бир ден соолукту буза тургандар ушулар. Боордун курттары белгилүү. Боордогу курттар аябай өрчүп кетсе, боорду даже жей баштайт. Чыгып эле жүрөт го. Эхинокок, дагы ошол сыяктуу жаралуу эмелерди пайда кылат дагы. Альвеококоз, ушунун баары эле ушул эле курттар. Биринчи мен ушу курт жөнүндө анча түшүнө электе суроо бере берчүмүн да. Жанагы Бүбүл дегенге барып окучумун. Ар бир курт жөнүндө айтып берчи, ар бир курт жөнүндө айтып берчи дей берчүмүн да. Көрсө боордо эле бир 50дөн ашык курт болот экен. Немеде интернеттен карасаң, атын жаттай албайсың. Шумдуктуу аттар да. Ошолор эми климатка жараша. Биздин климатта, биздин өзүбүздүн Кыргызстандын климатында башкача курттар болот экен боордо. Россияда башкача курттар болот экен. Жердин түзүлүшүнө жараша ошондой ошолорго жашаган жаныбарларда пайда болгон курттар адамга жукса, ошолор башкача действие берет экен көрсө. Мисалы үчүн мен Москвада бир кызга псориазга неме жөнөттүм да, продукция жөнөттүм да. Ал аппаратта да көрө алган жокпуз, жара болуп кетти. Таптакыр күнү түнү тырманып калдым дегенде анан жөнөттүм да. Жөнөтсөм, моякта берген программага караганда, аякка берген программа мындай иштебей жатат да. Ал Москвада кичинесинен бери экен, өзү тырмак жасап иштейт экен. Негедир улам чалсам эле жок антпей атат, мындай болуп калдыңбы, азыр унутуп атасыңбы? Жок. Результатка чыкпай атты. Мен өткөндө жөнөттүм эле го, Москвага жөнөттүм. Эмнеге ушинтип атат десе, андан кийин окуп отурсам бир академик жазыптыр. Ал өзүнүн жаратылыш, жанагы биздин жаратылышыбыз бар го, мына ошого жараша курттар болот экен. Аты окшош болгон менен алар башкача өнүгөт экен. Симптом да башкача болот. Анан симптомдор да башкача болот экен да. Анан мен аны айттым да, балтушка жаза, балтушканы мурдуңа куй деп атам да. Баягыдай эле курттар түшөт болуш керек деп. Анан ал куспады. Куспады. Псориаз өзү. Кусканда дагы ошол өзү жанагы ашказанда чашка болуп го. Ошондо окшойт да. Ар жакта 12 чегде болсо куса албайт болчу. Ичине алып туруп түшмөк да. Ашказанда экен. Ашказандын чашкасында окшойт деп калдым да. Ошондон кийин эс алды тиги. Анан мына бир 10 күндөн бери кадимкидей кычышкан токтоп, анан турулуп баягы топтошкондор түшө баштады деп атат, жараларчы. Уже сыйрылып түшө баштады деп. Ушуга чейин неме бербей койду. Тиги результат бербей койду да. Лаванданын бирөөнү почти сыйпанды, бирөөнү ичти. Бизде лаванданы жөн эле ичип туруп эле бир 4-5 эле капсуланы сыйпаганда эле неме псориаз кете баштайт да. Аякта ушунчалык нымдуу, анан ошо курттары да ошого жараша неме окшойт да. Тиги күчтүү окшойт да. Күчтүүрөөк действие, канды көбүрөөк булгайт окшойт. Мына ошентип курт эми баягы биз дары бере баштайбыз, псориаз дейт, экзема дейт, витилиго дейт беребиз. Бирок ар бир адамдын организми ар башка. Ошол организмге жараша
анан туруштук берет дагы. Жанагы курттар канчалык организм слабый болгон сайын ал адам айыкканга жол бербейт. Курт күчтүү болуп кетет. Анткени адам курт менен көпкө жүрсө иммунитет түшөт. Железа жок калат дегендей, кальций жок калат, цинк жок калат дегендей. Ал адам өзү аябай жини келген болуп калат. Эч нерсени көтөрө албай калат. Даже кээ бирлери ошо курт менен жүргөндө өздөрүнүн тиги эмесин жоготуп, мындай мээге сактоо эмесин да жоготуп да, эсте сактоосун да жоготуп. Сүйлөгөн турганы да башкача боло баштайт. Аны өзү курттан көрбөйт. Оорудан көрбөйт да. Негедир мага эмне действие бербей атат, мен дагы эле мынтип атам, дагы эле тигинтип атам деп эле, доо айтып эле, доого жыгып эле, иш кылып эле түшүнткүсү келет да. Ошон үчүн ар бириңердин мондай көңүлүңөрдө болсун. Качан биздин тиги продукция ошол тиги адамдын ичиндеги курттан, анан ошол адамдын ичиндеги оорунун жое баштаганда, ошого алы келе баштагандан биздин продукциянан күчтөнө баштайт. Адамдын организмине ошондой действие бергенден кийинчи. А биз болсо келгенде курт бар жок экенин билбей туруп эле оорусун айтат. Миома деп коет да. Мага врач миома деген эме койду деп айтат. Диагноз койду деп айтат. Андан кийин эле баягы эле вагинально койгондо эле сурай баштайт. Күн чечек менен розанын астынан эле сурай башташат. Бирөөлөрдөн угуп алышат. Күн чечектен айыктым деп бирөөдөн угат. Анан айрыкча жана эрозия болгондор. Эрозия болгондор 3 күн чечек сурайт. Ишенесиңерби? 3 штук. Ошого макул болуп берип койбош керек да. Ал эчтекеге жарабайт болуш керек. Эчтекеге жарабайт. Сенин ичинде курт бар. Коркпой эле айтып, курт бар деп айтыш керек. Пока организмде очищение кылмайынча, күн чечек иштейт. Очищение кылып албайынча ал иштей албайт. Ал келбейт. Элестетсеңер, тияктын баарында жарат турса, өсүп атса, ошол жерде тиги миома чыкканга чейин ал адамдын гормону да өзгөргөн болот. Ошонун канынын составы да өзгөргөн болот. Анан эле барып эле 3 күн чечек барып туруп эле шумдук эмес да, атом эмес да, жарып ийгиле. Чын да. Анан качан организмдеги кандын баары тазалана баштаганда миома кетет, качан тазалана баштаганда псориаз кетет, качан ошол тиги кан тазалана баштаганда анан язва кетет да. Жараттуулардын эң кыйындары ушулар. Эң кыйындары. Бизге жаңы башталганда эч ким келбейт. Оорусу жаңы башталганда адам өзү дагы жакшы сезе албайт. Анткени мен өзүм да ошондой болгом. Ага барып көрөт, буга барып көрөт, кыйын дегенге барат, көз ачыкка барат, дагы бир болдонун суусун ичип көрөт. Ушундай да, жана эпилепсия чистый курт. Накта курт. Башты көздөй кеткен курт да. Жөн эле любой врачыңды алып кел, ошол курт да. Курт кетмейинче эпилепсия айыкпайт. Ошолор дагы ошентет да. Мындай эле, андай эле мен доктордон бир эле таблетка ичсем, 1 сутка жыгылбай жүрөм дегендер бар. Ошону дары экен деп ойлошкондор бар. Ошол дарыбы 1 суткада 1 таблетка ичип алып жыгылбай жүрөм деп келишет да. Ошон үчүн оорусунун салмагын өзүнө түшүндүрүп турган дары бериш керек. Оорусунун салмагын ардын билиш керек. 20 жыл ооруган киши керек бизге. 10 килограмм көтөрүп келишет да, бир күндө жок кылгысы келет. Ооба, денеси 60 килограмм болсо, 15 килограмм шлак бар анда. Биздин колонклинс айдап атканда өзүңөр деле көрүп атасыңар. Канча бир колонклинс канча килограмм түшүрөт? Шлак токсиндерди. Аябай тиги неме сахар болуп келген киши, аябай давление менен болуп келген киши 20 жылдык. Анын ичек артында толуп турат. Жана сары суу деген толуп турат. Сары суу бизде лимфососудта болот. Бизде кайсы орган ооруса, бөйрөк ооруса, женскийден ооруса, өпкө ооруса, боор ооруса, ошолордун баарындагы жанагы токсиндердин баары биз дары берген сайын лимфососудубузда кетет. Көк боорго чогулат. Ошол лимфососудтагынын баарын биздин дарынын күчү менен жана очищение берип аткан. Ошол лимфососуд аркылуу чыкса анан доор айтат. Кайра лимфососудда чогулуп, көк боордо чогулуп, кайра организмге тараса, анда айыкпай туруп алат. Келген киши бизге айтат. Келе бир күн чечек бер. Мен угуп келдим.
ошону ичсем эле мен мыкты болом деп айтам. Бир күн чечип төгөнгөндөн кийин сага милдеттин артып келет. Айгат деп эдиң беле. Ай деп андан кийин түшүндүрсөм болбойт. Ошон үчүн УЗИден көтөрүп келип атышат диагноздорун. Өзү кайсы жерлерге барып келгенин биринчи сурап алыш керек. Кадимкидей эле андемеге отуруп, ушул оору менен кай жерлерге кайрылдың, канча молдого бардың, канча көз ачка бардың, канча медцентрге бардың, канча тиги психологко бардың, де болбосо дагы ушундайларга аябай барып туруп келишет, ошолорду сурап алып, андан кийин айтыш керек. Мынча жыл оорупсуң, могулардын баарын дарысын ичипсиң, балким гормон өзгөрүп кеткендир, тиге берилген дарылардан, балким курт бар, ошол кетпей аткандыр, же болбосо дагы бир органда жанагындай күйүнүп калган дагы бир дарт бардыр. Биздеги дарылар акырын аста тазалап жүрүп отуруп, кан тамырлар тазалангандан кийин, боор тазалангандан кийин, ички аппараттар ичиги карын тазалангандан кийин, ошондон кийин действие бере баштайт деп туруп, аны бекем ишендирип, аны ошого даярдап турган эмес. Анткени дары берип атып, баарыбыз өнүп кеттик да. Эми антипаразитарный деген бизде курс бар да. Антипаразитарный курста могул жерде, мен бүгүн ушуну айтып берейин деп аткам да. Могул жерде упаковкалары жазылган, канчадан упаковка чейин. Ушуну бергенде дагы кээде курт кетпей койду. Ол жерде турат соксону болуп элечи. Ушуну комплекс кылып, могу эмеге чейинкисин, цинк кальцийге чейинкисин, могу 4 этапты бир бергенде, ошондо 1 айдын ичинде куртту кетирип алсак жакшы. Ошондо унутуп калбагыла, күн чечектен бирди берип койгула. Курт чыкты деген жерде 6 упаковка күн чечек ичет. 6 упаковка. Ал жана вагинальныйдын сырткары. Эгерде анда женский проблема болсо, ушундан сырткары 4 упаковка күн чечек бересиңер. Ичкенге гана 6 кетет. Бизде куртту кетиргенде, могул жердеги неме туруп атат, детоксын, кодайжи, суперклинс, булар айдап гана берет. Айдап гана берет да, күн чечек кетирет. Эң негизгиси күн чечек кетирет. Биз ачкарын берип атпайбызбы? Ошол күн чечекти мен азыр 3 маалга бөлүп жаза баштадым. Жарымдан кылып. А эми жыткидечи? Жыткиде дагы 3 маал. 3 маал бериш керек. 1 столовый ложкадан, 1 столовый ложкадан. Ошол күн чечекти бул программа түгөнгүчө берсеңер, ошондо жакшы эффект берет. Ошондо да кетпей коюп келет. Курттарчы биздин денебизге жабышып ошол жакта жашаганга аябай аракет кылат. Бизден да умныйраак. Дары бара баштаганда алар кадимкидей өзүнө жай издей берсин. Ишыл качып кутулганын айласын кылат да. Мындай круглый оболочка жасап алышат да. Оболочканын ичинде калат да булар. Айрыкча жанагы эме деп атпайбызбы? Кистоз деп атпайбызбы? Бөйрөктө болот кистоз, илакча. Боордо болот, женскийде да ошондой болот. Мына ошонун ичинде калып калса бүттү дей бер, бая дарылар бүткөндөн кайра чыгат. Доктордун жана врачтын немелерин, медицинскийлерди ичкенде, булар ошол немеде өлүп атып личинкасын таштап өлөт. Любой жерден алсаңар. Ал 10 күндөн кийин, 20 күндөн кийин кайра чыгат да. Ошон үчүн врач немеде медицинский курттарды кетиргенге алардын ал келбейт. Бизде эң эле кыйыны неме, күн чечек, анан кальций. Кальцийди ошону менен кошо бере берсем, бул жерге жазылган эмес да, аягында жазылган. Кальцийди кошо бере бергенде, ошол кальцийди аябай жакшы жардам берет. Анткени адамдын өзүнүн немеси көтөрүлө баштайт да, күчтөнө баштайт да. Анан ошондо анан баягы сүрүлүп чыга баштайт да. Ушул дарыны берип атканда өзүнө, ошол ичип аткан адамдын өзүнө, ушунун баарын менен мээсине куюп, ошону ошо ичип атканда ошонун баарын өзүнүн ичине мындай киргизгидей кылып адам түшүндүрүп туруп бериш керек да. Түшүнбөгөндөргө таасир бербейт да. Түшүнбөгөнгө таасир бербейт. Буну жөн эле иче берет. Айтты, ошол айыктырат мени деп элечи. Биз буга чейин дем сала албасак, өзү тууралап ичмейинче болбойт да. Ар кимдин өзүнөн көп процент өзүнөн, 80% өзүнөн. Биздин ушул продукцияны кандай берсек ошондой ичсе анан айыгат да. Мен өзүм Лямбели менен жүрүп, бирөөлөр берген программа менен мен бир туруп эркиндик менен ичем, бир туруп Арзугүл айткан менен ичем, бир туруп Асель врач айткан менен ичип, 3 кайталагандан кийин да айыга албай койгом. Да?
кийин мен өзүм программалап туруп ичкенден кийин анан кутулдум да ошондон. Бул керек экен, бул керек экен дегенде. Мен алар берсе, мени эркин дарылап атат деп ойлочумун. Мени Арзыгүл айтты, Арзыгүл менин куртумду кетирет деп ойлочумун да. Врачтан алдым эң биринчи аселден. Аселден алганда тоотуп да койгон жокмун да. Кайра эле баягы 10 күндөн эле башталды. Анан болбогон эле экен, ипардын врачы врач делемесе окшойт деп ойлогом. Өзүбүздөн экен. Айыга тургандай кылып өзүбүз программалап алып туруп анан ошого жараша. Өзүбүз дагы ошого ишенич берип, ошол айыктырат, дарыны ошондой кылып ичишибиз керек. Биз бергендер эмне кылат? Сууну да нормально ичип бербейт. Алдайт бизди. Ошол өзүнүн ден соолугу, бирок ошол жазып берген саатыңа да ичпейт. Да? Анан эле кайра милдет кылат. Бизди алдап коюшат, ичип атам деп. Ооба да. Ошентип бактап коет да. Анан конокко барганда унутуп калат. Анын ден соолугу өзүнө керек экен билбейм. Дагы бир жака көчөдө жүрсө ичпей коет. Анан ичерми деп. Жок, андай болбойт. Антипаразитарныйды ичип атканда ошол сааттан кечиксе, курт андан көбөйөт. 3 күн перерыв кылып койсо, мурункудан да көбөйүп кетет. Жыргайталар. Баягы жоголду. Жашап алайын деп. Умный, аябай умный.